Muhammed Duşakevич, mına bir yıl boldu sizden ökmöттü kuraganыңызга. Ага чейинде siz özüңüz ökmöттө иштеп келгенсиz. Şu bir yılın içinde былтыры 17 жылы отчет боюнча берип жатканда сентябрь айына энергия холдингти мына энергетиканы министрге айлантып келем. Экинчи кумтөр маселеси боюнча келишим тап келем деп айттыңыздар да чоң жыйында. Ушу эки маселе эмне болду? Энергия холдинг качан министрликке айланат же максат кандай? Кумтөр келишимин качан алып келесиз? Кумтөр келишими боюнча 11 сентябрь 17 жылы Сапар Исаковдун кол койгон келишими бар. Ал жерде экология маселеси, анан социалдык долбоорлор бар экен, ошолорго жардам берүү боюнча биз ага макул болгон жокпуз. Каралган акча каражаттарынын чени өзү аз. Ошон үчүн биз макул болгон жокпуз. Азыр дагы эле талаш тартыш жүрүп атат. Мен ойлойм, биздин айткан талабыбызга жооп бере тургандай болсо анда мен сиздерге айтам да. Азыр ошол боюнча турат. Алардын баары арбитражга берем деген өзлөрүнүн чечими ошол боюнча турат. Бул ошол жакын арада дагы сүйлөшүү болот, кандай чечимге келишти алардын өзлөрүнүн жетекчилери. Эгер биз тарапка чечиле турган болсо, мен ойлойм маалымат болот. Экинчиси энергия холдинг боюнча чоюлганы азыркы түзүлгөн энергетика боюнча холдингти иши аягына чыкпай атат. Же натыйжалуу болот, же жок кылабыз. Ушуну азыр эксперттер баары иштеп атат. Мынакей Булат Алиевич, сиздердин депутаттар кошулуп иштеп атышат. Ошого жараша неме кылабыз да, жыйынтыгын беребиз. Эми муну айткан себебим bir yıl өттү да. Бул өкмөт үчүн чындыгында өкмөт туруктуу болсо экономикалык өсүшкө чоң өбөлгө түзөт экен. Мына bir yıl болдуңуздар, биз сурабай келдик. Бирок эми мындан ары сурай турган мезгил келди да, анткени биздин энергетика бул эң экономикалык бир өсүш боло турган жагы. Муну тез арада чечпесеңиздер, кумтөр маселеси боюнча келишимди алып келип, Сапар Исаков мыйзам сөзү кол койгон жогорку кеңештен буйта өтүп билесиз. Азыр мына Алтынбек Турдубаев жакшы маселе көтөрдү, конституцияда беренени айтып да. Мен ойлойм, жогорку кеңеште да жылыш болот окшойт бизде. Себеби лидерлер конституцияны колго алып калды, буйруса мыйзамды талап кылып. Депутаттар колго алса чоң талап болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан бул жерде дагы чек араны эмне үчүн токтому жок барып текшериң деген маселе турат да. Ошондой эле кумтөр маселеси эртең өзүңүзгө оорлук келип калбасын деген ой. Муну эртерээк келишимди алып келиңиз, сиз кол койгон эмессиз, бирок аны чечип алыш керек да. Бул дагы эртең баары көтөрүлө турган маселе. Андан кийин ушул эле аймактык административдик аймактык түзүмдү мына сиз баштайбыз, болот, ойлонуп атасыз деп атасыз да. Буну да мыйзамдык жагын карап алыңыз. Бул да башка орган чечет да. Тапшырма жок, өзүңүз баштап алып анан эртең акча чаап кетип болбосун. Мен конституция беренени айттым, каратып койсоңуз. Дагы бир маселе мына сиздин отчетуңузда турат. Коррупцияны кабылдоо индекси дейт. Бунда 2018 жылы 180 өлкөнүн ичинен 132 орунду ээледик. Былтыркыга салыштырмалуу 3 позицияга жогоруладык деп көрсөтүп атасыз да. Бул кандай критерийлер менен? Шуну айтып койсоңуз. Бул эми муну жүргүзгөндө бүткүл дүйнөлүк банк жүргүзгөн да. Өзлөрүнүн индекс боюнча ар кандай көрсөткүчтөр бар. Ошолор менен өзлөрү беришет муну. Кандай коррупцияга каршы күрөшүү боюнча биздики 18 жыл билесиз да кандай иштер башталды. Ушулардын баары тең ошого таасир берди деп ойлойм. Бул бүткүл дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча өзүңүздөрдүн өкмөттүн баалоосу кандай? Эми коррупциялык иштери боюнча былтыркыга салыштырмалуу. Мурункуга салыштырмалуу азыр көрүп атасыздар. Жогорку жакта дейм, бул министрликтердин уребинде министрлердин таза иштегенге аракет кылып атканын көрүп атабыз азыр. Бул эми көбү тендерге байлашат. Тендер маселелерин абдан дыкат, абдан мыйзамга ылайык келтирип өткөргөнгө аракет кылып атышат.
биринчи кадамдар бар, эми кээ бир жакта бар, ушул мыйзамды түшүнбөй жасагандар бар. Мыйзамды жакшы билбегенден жасагандар бар. Бул боюнча дагы биз ойлойбуз, азыр мына мамлекеттик сатып алуулар жагында чоң бир иш-чара даярдап атабыз, окууларды өткөрүү боюнча. Министрликтен баштап ошол айыл өкмөттөгү сатып алууга жооп бере турган адистерди даярдоо боюнча. Анан мен ойлойм, бул коррупциялык маселе бизде көбүнчө ушул жөнөкөй социалдык тармакта иштеген министрликтерде ушул тендер маселесинде да көбүнчө. Анан эми жогорку укук коргоо органдарында болсо өзүңүздөр угуп атасыздар, кандай күрөштөр болуп атат. Прокуратуранын жасап аткан иши, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызматтын жасап аткан иштери, булар мен ойлойм мындай сөзгө жакшы нерселерди айтканга татыктуу деп. Контуал Дүйшөкеевич, мен бул суроону берген себебим бардыгыбызга белгилүү, сизге да белгилүү, мектеп куруу, жол куруу, таза суу чыгаруу, анан жана теневой экономика. Бардыгыбыз билебиз, Чалдыбардан эмне өтүп атат, Баткенге барып каяк кетип атат. Контрабанда. Кармаган результат жок. Ал жерде таможенный жанагы пограничный службадан баштап турат, бардыгы билет, ондай результат жок. Сиз ушуну эки көз карашта карасаңыз, мен сунуштап атам. Паракорлук менен коррупцияны аралаштырбайчы. Ал жана жеке адамдын кызмат көрсөтүүгө алган бул паракорлук эле жөнөкөй. А коррупция деген бир нече кызмат адамдар биргелешип алып жашайт да. Ушул эле контрабанда, тендер маселеси жана курулуштар. Бул сатып алуулар мыйзам бир карасаңыз, бир эскини бир кылыч менен кыя чаппайсызбы? Сатып алуулар мыйзамды өзгөртүп алып келиң, биз колдойлу. Курулуш мүмкүн компанияларын түзөсүз, жанагындай консенсуска берүү жолдорун таңдап алып, бюджетти жеңилдетип, бир жаңыча көз караш менен кыймылдабайсызбы? Мына бир жыл болду, тажрыйба ашты буюрса. Себеби дегенде, мына мектепти образно айтайын 30 миллионго сметный стоимость бааланса, тендерди утуп алат. Ал доп менен кошумча каражатты бөлүп берүү менен 60-50 миңге бүтүп атат да. Анан бизден кайсы бюджет бүтөт? А эмне үчүн ошол убакта бизде ошол проектти түзгөн проект решип жооп бербейт? Эге технадзор жооп бербейт, технадзорлор жооп бербейт, толтура жооптуу кызмат адамдар бар да. Алар тымпый отурат. Мына коррупция ушул жерде жатат. Ушуга бир басым жасабайсызбы? Мен сизге сөз курук болбосун, бир мисалы менен айтайын. Мына көкөчөрүп которулуп кетиптир башка жака. Бакыт Абдиевди болсо эми табыш кыйын экен, бул жигитти чалсаң ордунда отурбайт. Кел десең боптур дейт, келбейт. А бирок бир жыл күздө мага убада беришти эле. Биз жазга чейин оңдойбуз дегенде макул деп койдум. Бир папка болду, сизге берем. Чечебай деген айыл бар. Уну мен сизге мисал айтып атам да, сөзүм кургак болбош үчүн. 8 миллион сомго тендер объявить этип 70 үй бүлөгө утат. Куруп баштайт. Анан эндер жалып чөп. Мен барам. Барсам 4 километрден тартып келип, айылдын 4 жерине чыгарат экен. Сууну, таза сууну. Анан мен сурап атам ал жерде мына технадзордон, эки технадзор, оштогу бөлүм менен курулуштун. Бизде талап барлыгы. Көчөдөн тартып өтөсүңөр, ар бир киргизип алат. Эми ушу 8 миллион 4 километрден тартып атасыңар. Мына кошун айылында араптар 250 миң сомго тартып берип атат сууну жөн эле. Десек жок, дагы 2 миллион кошту керек, 11 миллион кандай көчөмө тартып беребиз деп 11 миллионго топтошту. Бүгүн мен жакында кабар алдырсам, 4 километр ар жакта суу чыккан жерге шлангыны тыгып коюптур, мына телефондо турат, мен сизге жиберем. Шлангыны тыгып коюптур. Айылдын 4 жерине 15 турбаны чыгарып коюптур. Эми каякты карап жүрөт, каякты. Контролдочу органдар каякты карап жүрөт. Айыл өкмөттөн баштап жергиликтүү бийлик каякты карап жүрөт. Мына курулуш департаменти билет, 6 айдан бери камчы көтөрбөйт. Анткени бардыгы подрядчиктин жетим жүгүрүү болуп ашты. Тыйынын жейт, көз каранды болду, алар ооз ачып сүйлөй албайт. Анан биз кайсы таза сууну чыгарып жыргатабыз? Таза суу чыгарган жетекчи таза суу Аскар фамилиясын утам. Бул кишинин жоопкерчилигин карабайсыздарбы? Ал проектни каяктан алып келип атат? Проектке бөлүнгөн акча каяка кетип атат?
Мен сизге ошо папканы берейинчи, бир дело болуп калды, атайлап топтоп жүрөм. Абдиевди чакыргам, бүгүн келбеди, эртеңке чакырдым, бул боюнча таптайлы. Бул мисалда жана сөз супсак болбош үчүн айтып атам. Мектеп да ушул, жол да ушул. Кара-Балта Бишкек жолун караңыз, бир көпүрөнү 7 ай курат. Мына Алматы жака барайсаң, бир жумадайын барсаң, казактар Килеген көпүрөсүн бир жумада куруп атат. Су аренда деген түшүнүктөр, эми ушулардан арылыш керек да, көнгөн боюнча эле инерция менен ыкшалып жүрө беребиз. Бул маселелерди бир карап койсоңуз сунуш. Экинчиден, дагы бир маселе, мына арзан турак жай менен камсыз кыл деп атасыз да, мен бул суроону берип коеюн, эртең чоң талкуудайм, убакыт аз болот экен, жетишпейбиз. Мына ипотека боюнча. Мына азыр ГИКти өткөндө биз фракциядан карадык. Анан 7%га чүрөбүз, банктыкын жана башкалар деп айтты да, ошол жерде мен сунуш кылдым. ГИК да басып келген жок, же бир өкмөттөн кызыгып койгон жок да. Биз бюджетниктерди, үй турак жай менен камсыз болгон адамдарды ипотека менен камсыздайбыз дейбиз, анын 30%-ин төлөп, 10 миңге үй алса 15 жылда 20 мың төлөп атпайбы? Аппараты $150 миң, 150 миллион сом бир жылдык аппаратын кармап турушка экен ГИКтен. МИКтен, мамлекет жана ипотечный компания. 150 миллион сом. Банктын услугасы бар. Эмнеге баш оорутобуз? Мына Казакстан, Россияда колдонуп тур, бизде азыр мына Бишкекте ишке кирип атты, жана кооператив. Ошолорду колдоо, ошону биздин мыйзамдарга ылайыкташтырып, ошолорго колдоо көрсөтпөйдү. Бир тыйын мамлекеттен кереги жок. Биз баягы кезегин түзүп берсең, 10 миңге үй алса, 10 жылдан кийин ошо 10 миңи төлөп берет. 5% болуп атат. А биз олчойгон аппаратты кармайбыз, жерди сатып ал, аны курулушту кур, ал бардыгы коррупция. Мына Нарынга үй салыптыр, мына Минфин отурат. Ушу киши жетекчилик кылгандай. Кухнясында тамак ачкан жерде 2 адам батып бурула албайт экенсиң. Ушундай ипотеканын кимге кереги бар? Эми ушуларды бир жаңыча көз караш, ыкчам карабайсыздарбы? Жаңы альтернатива турат. Элди турак жай менен камсыз кылуу. Проект турат. Ушуларды кызыгып чакырып ишке ашырбайлы. Бул колдон келе турган нерсе го. Өкмөт ушул жагына мына 1 жыл жакшы эле убакыт болду. Бул отчетту да колдойм мен жеке өзүм. А бирок кийин суротолоп катуу болот деп сурашыбыз керек. Тиктешип отура бергенден бизде Тоген тармагы боюнча да бир мисал айтайын. Бул жерде мына түндүк, түштүк, чалгындоо бөлүмү болгон. Азыр аңгырап зданиясы калыптыр. А биз мына айтып аткан уран баштап алтын кендерин баарын чалгындоосу жана разведкасы бурение биздин колдо болуш керек да. Ошол жерден налог, ошол жерден чөт билесиздер да. А Токен тармагы ал жөнүндө аз ойлону элек. А мыйзамдардын баардыгын ушундай ылайыкташтырыптыр. Частный компаниялар өздөрү бурение кылып, өздөрү разведка кылып, 20 тонна болсо 10 тонна көрсөтүп, анан 10 слой болсо 1 слой көрсөтүп, а биздин мамлекеттик ишкана шалдырап иштебей турат. Жетексин жасалма кылмыш менен камап, иштен алып, ошол маселени колго алсаңыздар. Рахмат. Курманкул Токтаралиевич, рахмат. Абдан жүйөлүү маселелерди көтөрдүңүз. Чыны менен 1 жыл колдоп бардыңыздар, бизди сын пикирди айтып, каалоо тилекти айтып атасыздар. Анан азыр эми азыркы сиз көтөрүп аткан маселелердин баарына мына азыр чечим, кандай чечим болуш керек, кандай кылып туура жагына жылабыз, азыр көз карашыбыз баары пайда болду. Мен ойлойм, жакынкы убакта ушул сиз айтып аткан маселе, ипотека маселеси, таза суу маселеси, жана недра боюнча маселе мына бүгүн чыгып атат, жана уран бекеринен чыккан жок.